Эмдин башкы кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери Элдар Жакыпбековдун ишенимдүү адамын кармашты. Чүй облустук ИИБдин кадрлар боюнча начальниги Руфат Абдуразаков кызматынан бошотулду. Ал УКМнын Бишкек шаардык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакыпбековдун карындашынын жолдошу экени белгилүү болду. Бул тууралуу Кактус басылмасы жазып чыкты. Ошондой эле Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги Чыңгыз Токолдошев ээлеген кызматынан алынды. Ал Жакыпбековдун жакын досу болуп саналат. Мындан тышкары, Бишкек шаарындагы 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын оперативдик иштер боюнча начальнигинин орун басары Айзатбек Учбаев да кызматынан бошотулду. Ал дагы Жакыпбековдун жакын досу экени айтылууда. 10 февралда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулган. Жумгалбек Шабданбеков Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ошондой эле УКМнын төрагасынын 3 орун басары кызматтан алынды. 14 февралда УКМнын Бишкек шаардык башкы башкармалыгынын жетекчиси алмашты. Элдар Жакыпбековдун ордуна Улан Бийбосунов дайындалды. 15 февралда Жакыпбеков кармалды. 16 февралда Салмоор Жумабеков УКМнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын начальниги кызматынан бошотулду. ИРК комитети Жумгалбек Шабданбековдун УКМнын төрагалыгына талапкерлигин жактырды. 16 февралда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрага кызматына Жумгалбек Шабданбековдун талапкерлигин жактырды. Анын талапкерлигин президенттин атынан президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Бектур Зулпиев сунуштады. 10 февралда ал УКМнын төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Бул кызматта ал Камчыбек Ташиевди алмаштырмакчы. Азырынча эч кимди кызматтан кет деп айта элекмин. Бир катар министрлер кызматтан бошотулду. Садыр Жапаров кол койгон жарлыктардын негизинде Кыргызстанда бир катар министрлер ээлеген кызматынан бошотулду. Расмий маалыматка ылайык, Абсаттар Сыргабаев транспорт жана коммуникациялар министри кызматынан алынды. Анын ордуна Талантбек Солтабаев министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Солтабаевдин талапкерлиги Жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Дагы бир жарлык менен Медер Машиев жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри кызматынан бошотулду. Анын ордуна убактылуу Акыл Токтобаев дайындалды. Анын талапкерлиги да парламентте каралат. Ошондой эле Бообек Ажикеев өзгөчө кырдаалдар министри кызматынан алынды. Урматбек Шамырканов өзгөчө кырдаалдар министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Белгилей кетсек, президент Жапаров кабар агенттигине берген соңку маегинде өлкөдөгү саясий окуялардан улам кызматтан кетип жаткан айрым жогорку даражалуу адамдар тууралуу пикирин билдирген. Анын айтымында ал эч кимге кызматтан кетүү тууралуу көрсөтмө берген эмес. Саясатка аралашпай ар кимиңер өз милдетиңерди аткарып иштей бергиле дедим. Өз арыздары менен кетип жаткандар болсо кармабайбыз. Бирок бардык министрликтерде уурулук болгон жокпу? Текшерилет. Уурдаган болсо жоопко тартылышат, деди Жапаров. Садыр Жапаров өз жакындарынын бирөөнү да мамлекеттик жогорку кызматтарга жолотпогонун, саясатка аралаштырбаганын белгилеген. Ал ошондой эле министрлердин уурулуктары аныкталса, ким болбосун жоопко тартыларын эскерткен. Аламүдүндө жардан кулаган унаадан 3 адамдын жансыз денеси табылды. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кой Таш айылы дарегинде жайгашкан Теплый ключи дарылооден соолуктуу чыңдоо комплексинин аймагында жеңил унаа кырсыкка дарыяга кулап, 3 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, 2026 жылдын 15 февралында болжол менен саат 15:30да Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынан Теплый ключи дарылооден соолуктуу чыңдоо комплексине баруучу жолдо жол кырсыгы катталгандыгы тууралуу кабар түшкөн. Бул факт каттоого алынып, окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жөнөтүлгөн. Анда бул үлгүсүндөгү унаанын айдоочусуз 2000 жылы туулган, түштүктөн түндүккө карай бара жатып, рулду башкара албай, жол четине чыгып кеткен. Натыйжада унаа жардан ылдый кулап, Аламүдүн дарыясына түшкөн. Кырсыктын кесепетинен унаасынын айдоочусуз. Ошондой эле анын жүргүнчүлөрү өздүгү аныктала элек Азиат түспөлүндөгү 2 кыз болжол менен 20-25 жашта алган жаракаттарынан улам окуя болгон жерде каза болушкан. Мындан тышкары, жүргүнчү Жка 2000 жылы туулган, ар кандай жаракаттар менен Чүй облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Учурда каза болгон 2 кыз кишинин өздүктөрү такталууда. Тийиштүү соттук укуктук экспертизалар дайындалды. Бул факты боюнча окуянын бардык жагдайларын аныктоого багытталган ар тараптуу жана объективдүү текшерүү жүргүзүлүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык процессуалдык чечим кабыл алынат.